Маданият министрлигинин сунушунда кээ бир беренелерди көрүп калдык, окуп калдык. Анан бул чын эле мындай бир болбогон нерсе да. Бул эми элестетиңиз, мисалы биз бара турган болсок, бир мамлекеттик мекемеге барып, силерден аккредитациядан өтөлү дедик элек, макул болосуңарбы, бизге маалымат берип коесуңарбы, силердин мынау жетекчи өзү жемкор болуп атса. Анан ошо сиз акча жептирсиз, же мынау бетаптан сиз мынча акча алып атыптыр сиздин кызматкер, ушуну тартканга уруксат берип коюңузчу десек, эми мындай эмне деген бул, эмне деген акмакчылык да. Ушундай чиновниктер мындай мамлекеттик бийликке дагы баш ал десе бөркү алып, ушуларды эми бирөөсү алып барып атат, ушинтип ооздорун жаап коелу, ушинтип кыла коелу деп мындай мамлекеттик бийликти жаман көрсөтүүнүн аракетинде жүргөн дагы чиновниктер бар да.